Анамес урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер биринчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы алыш күрөшү боюнча мелдештердин финалдык бөлүгү келип жетти. Назарыңыздарда 60 салмак даражасындагы балбандардан биринчи, экинчи орун үчүн болгон күрөшү килем үстүндө Шашиналуу уулу Маданбек жана ошондой эле Абсатар уулу Мирлан. Дал Абсатар уулу Мирлан көк чапанчан күрөшөт. Мынакей ортодогу алыстагы жарыялуу өттү. Шашиналуу уулу Маданбек шарттуу түрдө жашыл чапан менен чыкты. Милебиз 60 салмак даражасында мына эң мыкты эки балбан чыгып отурат. Экөө тең биздин жигиттерибиз. Экөө тең биздин жигиттерибиз. Эгерде Шашиналуу уулу Маданбек финалга чыгуу жолунда алдың Россиян Татарстандан келген Минбудаев Рамис туткан болсо, андан кийинки олимпиада жарым финалдык кармашта Маданбек өзбекстандык балбан Досматов Иралиден күчтүү чыккан. Анда эмесе беттеш башталды. Ну что ж, дорогие друзья, начались самые главные финальные схватки по программе борьбы «Алыш» во всемирных играх кочевников, которые проходят у нас в городе Чолпан-Ата, в культурном центре Рух-Ордо. И вот на ваших экранах первая финальная пара, весовая категория 60 килограммов. И здесь вот в этом финале встречаются два кыргызстанца. Это Абсатар уулу Мирлан, он выступает в зеленой форме на ваших экранах. И в синей форме Шашиналуу уулу Маданбек из команды Кыргызстан-2. Оба спортсмена прошли великолепно все предварительные поединки. Абсатар уулу Мирлан, он выиграл очень сильных соперников, начиная с казахстанца Жалбека Акторе. Затем он в 1/4 финала выиграл у узбекистанца Салибаева. И в 1/2 финала он выиграл у представителя Туркмении Гохова. И вот сейчас, выйдя в финал, он встречается с Шашиналуу уулу Маданбека. Он в синей форме на ваших экранах. Тоже прекрасно прошел весь турнир. В первом туре он выиграл у представителя России из Татарстана Миндибаева Рамиса. Затем он обыграл прекрасно в стиле казахского борца. И встречаясь в 1/2 финал с узбекистанцем Мухамеджаровым. Ну вот, видите, Шашиналуу уулу Маданбек провел прекрасный бросок и одержал чистую победу. И он становится первым чемпионом всемирных игр кочевников в самой легкой весовой категории 60 килограммов. Ошондой урматтуу көрүүчүлөр, эмнедебиз 60 салмак даражасында мынакей эки кыргыз балбан чыгып, анын арасынан Шашиналуу уулу Маданбек азыр жеңишке жетишип отурат. Баракелде, баракелде. 60 салмак даражасынын чемпиону Шашиналуу уулу Маданбек. Ну что ж, победный кульбит нашего чемпиона. Поздравляем с золотой медалью этих игр. Анда эмес урматтуу көрүүчүлөр, кийинки салмак даражасы бул сандагы финалга биздин суурулуп чыккан эки мыкты балбаныбыз бар. Бул Кочкоров Мурзабек. Ал жашыл чапан менен чыкты. Ал эми Равшан уулу Шүкүр, бул көк чапанчан. Ал дагы мынакей финалга чыгып, эки жердеш азыр бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын финалында бет келишип отурат. Кимиси жеңет болду экенин карап турмакчыбыз. Ооба, урматтуу көрүүчүлөр, бул салмак даражасында 22 спортчу 11 мамлекеттен келип катышып отурушат. Элестетиңиздер, эми ошол спортчулардын арасынан ушунчалык баягы суурулуп жана финалга чыгуу, бул дагы бир болсо чоң жетишкендик болсо керектир. Ал эми буга дагы кошумчалай эле ушул финалга болгондо эки жердешибиздин чыгып турганы бул албетте кош кубаныч. На ваших экранах вторая финальная пара, борьба «Алыш». Первые игры, всемирные игры кочевников. И вот в финале встречается вновь кыргызстанская пара. В зеленой форме выступает Кочкоров Мурзабек. И в синей форме встречается Равшан уулу Шукурбек. Оба спортсмена тоже прекрасно провели все поединки, особенно Кочкоров Мурзабек. Он в великолепном стиле чисто выиграл у
Аслана Тусирханова. Затем он выиграл у представителя Таджикистана Мустафа Кулова. Эти поединки он провел так, взяв захват, затем сделал вертушку и сверху накрыл обоих соперников. И встречаясь в полуфинале с российским спортсменом из Башкирии Фаридом Мургаловым, он его накрыл, пытаясь сделать бросок россиянин, но его накрыл сверху Кочкоров. Вообще очень хороший, чувствительный борец, тонко чувствует всю напряженность борьбы и действует очень ловко. Под стать ему и работает на этом ковре Равшан Улу Шукурбек. Он также уверенно одержал победы. Вначале он выиграл у представителя Афганистана, затем выиграл у монгола и у казахстанца выиграл. И вот в прекрасном стиле победу одерживает Мырзабек Кочкоров. Заслуженная победа нашего борца. Мінекей урматтуу көрүүчүлөр, Кочкоров Мырзабек 70 жарым салмак даражасында жердеши Равшан Улу Шукурбектин үстүнөн таптаза жеңиш кармап жеңип отурат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 70 салмак даражасында чемпиону алыш күрөшү боюнча бул Кочкоров Мырзабек. Эми урматтуу көрүүчүлөр, кийинки беттеш абдан кызыктуу болот. Не дегенде финалда балбандардын арасында суурулуп чыккан түркмөнстандык балбан болду. Эң күчтүү делген 80 салмак даражасындагы бул Гурбан Дурдоев Пиргулю жана Мамат Закиров Кайрат болгону 21 жаштагы жаш спортчу, бирок ошого карабастан эл аралык спортчу эри. Ал эми түркмөндүк балбандын күчтөрүнө биз күбө боло алдык. Бул беттештин жүрүшүндө биринчи айлампада түркмен балбаны Азербайжандыктан күчтүү болгон. Андан соң Россиядан келген спортчудан алдыраак чыкты. Жана ошондой эле жарым финалда биздин жигитибиз Тавалдиев Русландан дагы күчтүү чыгып, жыйынтыгында финалга чыгып отурат. Азербайжандан келген. Ошондой эле албетте мунун бардыгы жөн жерден эмес. Түркмен балбаны абдан даярданып келгени көрүнүп турат. Мамат Закиров Кайрат тууралуу айта турган болсок, биздин колунубуз биринчи беттешинде эле Литва өлкөсүнүн өкүлү Эдринас Раджункастан күчтүү чыккан. Андан соң казакстандык Жумахметов Адылжанды утуп алды. Жана жарым финалда өзүнүн жердеши дагы бир кыргыз балбаны Карабаев Мирбекти утуп, ошентип финалга чыккан болчу. Салтанаттуу чыгып келүүсү спортчулардын Макет Түркменистан, Гурбан Дурдоев Пиргали жана Мамат Закиров Кайрат биздин балбан көк чапан менен күрөшөт. Келиңиздер, урматтуу көрүүчүлөр, бул коомдук каналда биринчи жолу өткөрүлүп жаткан Кыргыз жергесиндеги бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы алыш күрөшү боюнча мелдеш финалдык бөлүк. Урматтуу көрүүчүлөр, биринчи жана экинчи ордун үчүн болгон кармаш салмак даражасын сурай турган болсоңуз 80 кг демекчимен. Жана килем үстүндө чакырылган Мамат Закиров Кайрат менен Гурбан Дурдоев Пиргуле. И вот судья, рефери этого поединка весовой категории 80 килограммов. И напомню, что это финал. Выводит двух борцов. Это Гурбан Дурдоев Пиргули из Туркмении и его визави наш земляк, кыргызстанец Кайрат Маматзакиров. Гурбан Дурдоев выступает в зеленой форме и в синей форме выступает наш кыргызстанец. Итак, дана команда, и вот видите, очень активно начали финал эти соперники. 80 килограммов. Ну вот, Пиргули Гурбан Дурдоев, Джамбаш, это 5 баллов, получает туркменский борец. Очень-очень сильный борец, он прошел сквозь сито таких сильных спортсменов, одолев россиянина, одолев также представителя Азербайджана. Вот он смело вошел в финальную стадию 80 килограммов, где встречается с нашим Мамат Закировым Кайратом. Дал ошондой, мынакей караңыздар, урматтуу түркмен балбанын күчтүүлүгүн жалаң эле күчкө сала бербестен техникада салып күрөшөрүн байкап турабыз. Эки капталын аттан Кайратка чабуул жасап атат. Оңунан кирип көрдү, соңунан кирип көрдү, бутка да чалып көрдү. Мына экинчи жамбаш кетти көрүнөт, урматтуу көрүүчүлөр. Эмне дейбиз? Азыр калыстарды карап туралычы. Аракет эле берип койду, бир эле
ұпай, әрекет 1 ұпайға бағаланады. Урматтуу төлөбүшүлөр 6 балл. 6 балл, 6-0 эсебинде азыр Түркмен балбан алда келүүдө. Буга чейинки болгон кармаштарында дагы Пиргуле мырза ушунчалык баягы өзүнүн техникалык даярдыгын көрсөтө алган. Карап турсаңыздар урматтуу төлөбүшүлөр, акырын кирип келип туруп, баягы тизеге отуруп туруп белден кармоолудан уялбайт экен дагы. Акырын кармалгандан кийин акырын чыгып келип туруп, ушул өзүнө каалаган ыкмага салууга аракет кылат экен. Азамат Түркмен балбан көбүнчө балбандар деген баягы белден кармоодо деген тикесинен тик туруп кармайт эмес беле. Пиргулени байкап турсаңдар урматтуу төлөбүшүлөр, белден бел курду кармоодо ылдый отура калып туруп кармап туруп өзүнө ыңгайлаштырып алат экен дагы. Анда эмесе күрөш уланууда дагы бир жолу Түркмен балбанын аракети кимиси биринчи кылайт болот экен. Таза жеңиш. Не дейсиз урматтуу төлөбүшүлөр? Таза жеңиш. Акыйкат төө болуш керек. Өзүбүздүн балабызга жан тарткан күндө дагы баягы таптаза чабылган ыкманы тана албайбыз. Түркменстандык балбан Курбан Дурдиев Пиргуле ошентип 80 кг салмак даражасында алтын медалдын ээси. Итак, Курбан Дурдиев Тургали из Туркмении становится чемпионом в своей категории 80 кг. Алыш, пожалуйста, кульбит! Ну ничего, видя немножко устал, молодец, поздравляем с победой туркменского борца. Урматтуу көрөрмандар, балбандар, калыстар, мына бүгүн ушу учурдан пайдаланып, биздин республикада мамлекеттик кызматта чоң эмгек сиңиргендиги үчүн биздин эки Кыргызстандагы райондун спорт жетекчилерине ардак грамота тапшырууга мага милдет кылып коюшту эле. Ошон үчүн ушул ардактуу грамотаны алууга Кожоев Ислам Топчубаевди бияка чакырабыз. Ноокат районунун рай спорт комитетинин жетекчиси. Чомоев Асан Токтоголович, Тоң районунун спорт тармагындагы жетекчиси. Дагы биздин мамлекетке кызмат кыла берсин. Ну вот, прошла прекрасная миссия, наградили районных организаторов спорта, и они получили почетные грамоты. Не дейсиз урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир кызыктуу беттеш бизди күтүп отурат. Алыш күрөшү боюнча 90 кг салмак даражасындагы эки балбан азыр килемге чакырылат. Мынакей кыргызстандык бул Сабиржан уулу Ахматжан жана анын атаандашы финалдагы татыктуу каршылашы тажикстандык балбан Шаропов Хуршот. Мынакей тажикстандык конок балбан азыр көк чапан менен чыгат. Жана биздин кулунубуз Ахматжан азыр жашал чапан менен килемдин оң тарабынан кирмекчи. И вновь, уважаемые друзья, на ваших экранах финальная пара. 90 килограммов. И здесь встретится Сабиржан уулу Ахматжан из команды Кыргызстан-2 и таджикский спортсмен, борец Шарипов Хуршет, который очень сильно проявил себя в ходе этого всего турнира. Я напомню, уважаемые друзья, что это борьба Алыш на берегах озера Сугуль в полноте в программе первых всемирных игр кочевников проходят финалы по этому виду борьбы. 87 участников из 14 стран мира приняли участие в этом поединке. И вот, сделав захват, Шарипов Хуршет делает чистую победу. Положил. Ну вот, судьи определили, что это бросок через спину Джанбаш. 5 баллов получает Хуршет Шарипов. Недоволен спортсмен, он думает, что была чистая победа, но судьи, тем более, что судья на ковре Азизов Насыр из Узбекистана, так что не надо пленять, как говорится, надо до конца, пока тебя не подняли руку, ты не имеешь права возражать. Дал ошондой урматтуу көрүүчүлөр, мынакей тажикстандык балбан дароо эле башталып чабуул жасап, мына биздин Ахматжанды көтөрүп чапты эле, бирок Ахматжан да азамат ошол кулап бара жатканда мынакей имериле калып таза кулаган эмес. Мынакей
Кана жана кийинки эле чабуулунда Фуркат, Тажикстан. Шаропов, Куршет Шарипов Куршет, Тажикстан. өзүнүн тажрыйбалуулугун, өзүнүн чеберчилигин көрсөтүп алып таптаза жеңишке жетише алды. Азамат эмне дейбиз? Күчтүүнү күчтүү деш керек. Ошентип 90 салмагында алтын медалдын ээси Тажикстандын өкүлү Шаропов Куршет болуп кетти. Сабиржан уулу Ахмаджан болсо биринчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын күмүш медалчысы. Бул болсо урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Аканов Нурбек биздин жигитибиз Балбандар чакырылат. 100 кг салмак даражасында бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын чемпиону болуп аталды. Эмне дегенде анын атаандашы Аканов Чыңгыз экөө бир туугандар, бир тараптын баягы макулдугу боюнча беттешке чыгышпай эки тараптуу чечим менен ошентип улуурагы Аканов Нурбек чемпиондук наамды жеңип кетти. Эми акыркы салмак даража, урматтуу көрүүчүлөр, абсолюттук салмак даражасы абдан бир кызыктуу кармаш күтүп отурат. Бул жерде бизде дагы ким десеңиз, урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде дагы бир биздин колунубуз бар. Кыргызстандык Келсинбеков Кадыр экен биздин балбандын аты. Мынакей эки балбан килемдин ортосуна чакырылды. Азыр эми абсолюттук салмактагы жеңүүчү аталмакчы. 4 мүнөт эки тарапка берилет. 4 мүнөттүн ичинде эгерде упайлар болбой турган болсо, анда дагы бир кошумча 1 мүнөт дагы берилет. Жана анда дагы жеңүүчү аныкталбай турган болсо, эми 5 мүнөттүн ичинде бир тарап упай топтор, бирок таптакыр эле тең чыга турган болсо, алыш күрөшүнүн эрежеси боюнча жеңүүчүнү калыстар тобу аташат. И вот на ковре самые тяжелые участники борьбы «Алыш» на первых всемирных играх кочевников сходятся в круг. Рефери этой встречи, судья международной категории Шавкат Шарипов из Таджикистана, дает возможность взяться за пояса борцам. И вот вы видите, финалисты — это Арзалиев Реджепов из Туркмении. Он выступает в зеленой форме наших экранов. Высоченный, 2 метра роста у него, 130 килограммов веса. И против него выступает Кадыр Келсинбеков, который в очень драматичном полуфинале сумел выиграть у 200-килограммового богатыря из Монголии Болт Пурева. И вот что покажет сейчас Кадыр в этом финальном поединке. Опять против него большой колосс из Туркмении. Очень активно провел все поединки. Борец из Туркмении показал хорошую борьбу. Несмотря на то, что он очень высокого роста, он подвижный, ловкий и хорошо работает, делает броски. И должен сказать, что его молодость, ему лишь 20 лет, позволяет надеяться, что в будущем это будет великолепный борец. И вот финал, выйдя с Кельсинбековым, он тоже пытается работать первым номером, но Кельсинбеков уже в полуфинале доказал свою состоятельность и противостоял такому могучему богатырю, как монгол Болт Пурев весом 200 килограммов. Ал ортодо биздин балбанга эскертүү берилди. Дароо эле эскертүүнүн эсебинен Түркмен балбанына бир упай жазылмакчы. 1-0 эсебинде ошентип жашыл чапанчан Түркмен балбан азыр упайлар боюнча алдыда келе жатат. Абсолюттук салмак даражасында, урматтуу көрүүчүлөр, болгону 16 спортчу катышкан. Жана ошолордун арасынан эң татыктуусу ушул биздин балбан чыкты. Келсинбеков Кадыр жана Орозалиев Реджепалинди айтып коюш керек. Мынакей финалдагы атаандашы. Жана ошондой эле дагы бир балбан бар, урматтуу көрүүчүлөр. Дал ушул биздин Кадыр балбаныбыз уткан, жарым финалдагы Кадырга каршы чыккан монголиялык балбандагы белгилеп өтүш керек. Мына ушул 3 негизинен балбанын ортосунда абсолюттук салмакта атаандаштык жүрдү. Мына ушулардын арасынан 2 атаандаш Кадыр биздин балбан жана Реджепали чыгып отурушат чечүүчү беттешке. Азыр Болду, шампия түштү бул. Кадыш. Убакыттар боюнча эки балбанга тең жетишерлик убакыт бар. Демек Кадырга ушул жергиликтүү германдардын
тикелей туруп колдоосу астында жеңиш керек. 1,5 мүнөт убакыт өтүп турмаки айтып отурушат. Азамат Кадыр колунан келишинче карматпоого аракет кылууда. Эми абсолюттук салмакта баягы бойду, салмакты тең өтө эмеспи, карабайсыздарбы? Атаандашыбыз бир тойло бойлуу, бир тойло денелүү. Эки бутун акмаңа көтөрүп туруп чапкырын бир жамбаш калып. Келсинбеков Кадыр, Экрандарына Түркмения көрүнүп кетсин. Оразалиев, Реджепали. Кадыш айлан. Гемиси абсолюттук салмакта бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын чемпиону болуп болду экен гана. Эки балбан албетте biraz чарчап калышты. Чоң бойлы, biraz чоңураак экен. Биздин балбандан. Бирок ага карабай мына биздин каршыдагы Дагы жолу түркмен балбанын айланып туруп көтөрүп чабуу аракети, бирок азырынча майнап жок. Да, уважаемые друзья, вы слышите все возгласы, крики болельщиков, которые болеют за ту и другую сторону. Ну что ж, то, что болеют за нашего Келсинбекова Кадыра, это понятно. А вот то, что болеют за туркменского борца Реджепали Оразалиева, это тоже понятно, потому что за весь ход всего хода турнира он показался с великолепной стороны. И вот сейчас мы посмотрим, сможет ли Кадыр Келсинбеков противостоять этому могучему молодому туркмену. 2 метра роста, 130 килограммов. Если взять противовес Кадыра Келсинбекова, у него лишь где-то 115 килограммов и рост меньше. Ну вот, видите, все-таки вес и рост дает все возможности. И в этом поединке финальном свыше 100 килограммов туркменский борец молодой пока ведет впереди. Дагы жолу аракет кылгандык үчүн түркмен балбанына упай жазылып атат. Азыр 2-0 эсеби болуш керек, жаңылышпасам. 2-0 эсебинде жашыл чапанчаны балбан алдыда. Жаңа эле ортолукка алыс айтып өттү. Маалымат катары финалдык беттеш 5 мүнөткө созулат экен, урматтуу көрүүчүлөр. 5 мүнөткө. Албетте убакыт бар, бирок агырбастан карабайсыздарбы? Салмагы орда. Эки балбанда тең, экөө тең biraz чарчап калды көрүнөт. 30 секунд калды. 1 мүнөт 30 секунд калыптыр. 1 мүнөт 30 секунддук убакыт калды. Кадырдын колунан келет болду экен. Бермандар болсо биринин артынан бири сүрөп келе жаткан чагы геми салат болду экен. Кана Кадырга Германдардын сүрөөсү таасир тийгизет болду экен. Кадыр тартып аткан чагы, тартып туруп чалууга аракет жасады. Түркмен балбандагы Азамат бардык жакынан туруштук берип атат. Жок, ит чыгылыш. Аракет. Еще одно очко получает туркменский борец, он ведет 4-0. Остается совсем мало времени. 47 секунд остается до конца этого времени. 57. Пока со счетом 3-0 ведет этот поединок наш гость из Туркмении, великан молодой, 2-метрового роста, Реджеп Гурбандурдыев. Ну что, уважаемые друзья, я должен сказать, что интересно завершается этот турнир по Алышу. Нужно сказать, что из 6 весовых категорий уже 3 чемпиона из Кыргызстана. Это Афсатар Улумирлан, весовая категория 60 килограммов, 70 килограммов Мырзабек Кочкоров и весит 100 килограммов Нурбек Аканов. Это чемпион Всемирной универсиады, чемпион мира. И здесь он доказал свою силу. И вот только 2 спортсмена, один из Туркмении, Гурбандурдыев Шавкат, стал чемпионом 80 килограммов. И Шарипов Хуршет из Таджикистана 90. И вот свыше 100 килограммов в супертяжелом весе. Похоже, что стали чемпионом еще один туркменский борец Гурбандурдыев Реджеп. Ну вот, чистая победа. Итак, Гурбандурдыев Реджеп чемпион по Алышу в супертяжелом весе во всемирных играх кочевников. Недейсиз, урматтуу көрүүчүлөр, ошентип бул салмак даражасына дагы келген конок балбан Оразалиев Реджепали таза жеңишке жетишип, ошентип акыйкаттуу түрдө өзү ушул биринчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында алтын медаль алып кетип атат. Ооба, биз Келсинбеков Кадыр үчүн жан өрөгөбүз, бирок ошондой болсо дагы акыйкаттуу түрдө
Акыйкаттуу түрдө чемпионду чемпиондош керек. Акыркы гана мүнөттө 4 мүнөт 15 секунддун ичинде ушундай бир таптаза жеңишке жетишип атат. Баракелде. На этом мы завершаем финальные поединки по Алышу. Желаем вам всего хорошего. Смотрите первые игры кочевников, которые проходят у нас в городе Чолпон-Ата на озере Иссык-Куль. Ошентип урматтуу эле, биз сиздер менен бүгүн кош айтышабыз. Эмки эфирден жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен бүгүн бул кызыктуу беттештер көргөн Канай Аламанов жана мен Мирлан Бектурсунов болдум. Вам помогали смотреть эти поединки Мирлан Бектурсунов и Канай Аламанов. До завтра.